Мындан ары кыргызстандык мигранттар консулдук кызмат департаментине социалдык каналдар аркылуу кайрыла алышат. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, бүгүндөн тарта 996 551 312 00 номерлүү WhatsApp, Telegram, WeChat жана Viber каналдары иштей баштады. Долбоор чет өлкөлөрдө жашап жүргөн кыргызстандык жарандардын укугун коргоо максатында иштелип чыгып, адегенде сыноо иретинде иштей баштады. Мигранттар өз көйгөйлөрүн, билдирүүлөрүн текст, үн, фото жана видео түрүндө жибере алышат. Ошондой эле Кыргызстандын башка өлкөлөрдөгү консулдук департаментинин ишмердүүлүгү тууралуу ой-пикир сунуштарын да жибере алышат. Өкмөт коомдук жайда түкүрүү үчүн айыппул каралган беренени башкага өзгөртүүнү пландап жатат. Бул тууралуу журналисттерге вице-премьер Жеңиш Разаков кабарлады. 2019-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген эреже бузуулар кодексинде түкүрүк боюнча айыппул 71 беренеде каралган. Ошол эле беренеде туура эмес жерде таштанды өрттөө боюнча дагы айтылган. Ал эми айыппул 5500 сом. Таштанды өрттөгөндөргө 5500 сом айып салуу туура. Бирок түкүрүү үчүн бул абдан көп. Мындан улам премьер-министр түкүрүктүн айыппулун туура эмес жерде чегилген чылымдыкына теңөө боюнча жыйын өткөрдү. Башкача айтканда, айыппул 1000 сомдун тегерегинде болот, деди Разаков. Анын айтымында, өкмөт бул маселени коомчулуктун нааразычылыгынан кийин карап чыгууну чечкен. Маалымат булагы Спутник KG. Ошо болсонун Кара Суу районундагы Шарк айылында турак үйдөгү жылытуучу меш менен мордун туура эмес түзүлүшүнүн кесепетинен үйдүн 100 чарчы метр чатыры күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өрт кырсыгы 14-январь күнү саат 14:27 чамасында болгон. Өчүрүүгө 2 бөлүм барып, өрт саат 14:54 чектөөгө алынып, 15:38 толук өчүрүлгөн. Өрттүн келип чыгуу себеби жылытуучу меш менен мордун туура эмес түзүлүшүнөн болгон. Ошондуктан адистер кыш мезгилинде меш менен морлорду пайдаланууда өрт коопсуздугунун эрежелерин так сактоону эскертишет, деп билдирет Өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Бүгүн 15-январда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда Борбордун мурунку мэри Албек Ибраимовдун ишин караган отурум өтүп жатат. Сот залына Албек Ибраимов жеткирилди. Ошондой эле анын тарапташтары, мамлекеттик айыптоочулар жана жактоочулар бар. Бирок тарагалык кылган судья Архарова материалдарды жаңы алгандыгына байланыштуу бүгүн отурум болбой турганын билдирди. Судьянын айтымында, бул иш мурунку кылмыш мыйзамынын негизинде каралат. Ошондой эле Албек Ибраимовдун жактоочусу Сергей Слесарев айыптоо акты менен тааныш эместигин, иш тууралуу маалымат албаганын билдирди. Жыйынтыгында отурум 28-январга жылдырылды. Маалымат булагы Турмуш. Россиянын Москва шаарында улуттук кыргыз күрөш боюнча мырзалар арасында экинчи эл аралык мелдеш болуп өттү. Бул тууралуу кыргызстандык мигранттардын KG Лига футбол лигасынын президенти Максатбек Мамбеткулов билдирди. Анын айтымында, бул мелдеш Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган. Мелдешке Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин биринчи катчысы Алмаз Акунов, координациялык кеңештин жетекчиси Раимкул Аттокуров жана бүткүл Россиялык кур күрөш федерациясынын президенти Рушан Рамзанов күбө болду. Ага Кыргызстан, Россия, Өзбекстан жана Тажикстандан чогулган 100 балбан катышты. Алар кыргыз күрөштүн эки түрү боюнча 3 салмак даражада күч сынашты. Жыйынтыгында жеңүүчү болгондорго кубоктор, медалдар, дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мелдеш жаштарга дем берүү менен алардын физикалык даярдыгын арттыруу, ар түрдүү улуттун өкүлдөрүнүн ортосунда спорттук байланышты күчөтүү максатында уюштурулган. Максат Мамбеткулов буга чейин Россияда кыргыз күрөш федерациясын негиздеген. Ошондой эле ал кыргызстандык мигранттардын KG Лига футбол лигасын түзгөн. Маалымат булагы Турмуш. Чүй облусунун Ысык Ата районундагы орто мектепте билим алган окуучу кыз көз жарды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Өздүк булактар билдирди. Айыл тургундарынын айтымында, кыз 15 жашта болгон. Ал кыздын ден соолугуна байланыштуу маалым каты бар экен. Ошонун негизинде үйүнөн окуучу дешти алар. Ал эми Ысык Ата райондук аймактык оорукана бул окуяны тастыктап, ооба, биздин ооруканадан 15 жаштагы кыз төрөдү. Бүгүн ал үйүнө чыкты, кыйналбай жакшы төрөп алды, деп билдиришти. Алдын ала маалыматтарга караганда, кыз эркек төрөгөн. Анын салмагы 2 кг 600 грамм болгон. Маалымат булагы Турмуш.